Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Quduri atlı kitapten sabagыбызды улантуудабыз. İcara kitabındebiz. Jaratkan Allah'ım ar bir okugan süйлөмүбүздү тура түшүндүрүп, тура түшүнүүгө тавфик берсин. Ar bir okugan sözüбүз менен амал кылып, аны башкаралга жеткирүүгө дагы Кудай Таалам күч кудурет берген болсун. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in qala in sakkanta fi hada ad-dukkani attaran fa bidirhamin fi ash-shahr. Ve in sakkantahu haddadan fa bidirhamayn. Jaza. Ve ayyal amrayni fa'ala istahaqqal musamma fihi inda Abi Hanifata ve qala al-ijaratu fasidatun. Adattagындай süйлөмдү которуп алып, андан кийин Кудайым буйрса süйлөмдүн ичиндеги нерселерди түшүндүрүп кетүүгө аракет кылалы. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтты. Эгерде ижарага ала турган адам ижарага бере турган кишиге кайрылып минтип айтса, эгерде мына ушул дүкөндө сиз атыр сатуучу болуп иштей турган болсоңуз, анда ижара акысы 1 айга 1 дирхам деди. Ал эми эгерде ушул жерде сиз темирчи, көрүкчү катарында иштей турган болсоңуз, анда 1 айлык акысы 2 дирхам деди. Мына ушинтип айтса, ушул болот дейт. Ушул келишим болот. Кайсыл амалды аткарса, ошол аталган нерсени ошого жараша алууга не болот, акылуу болот дейт Абу Ханифанын көз карашы боюнча. Ал эми Абу Ханифанын шакирттеринин көз карашы боюнча бул ижара фасид болот. Бул келишим туура эмес, бул келишим дурус эмес дейт. Себеби эмнеге дурус эмес десе, бир келишим бир эле нерсе дейт. Ошол дүкөндү ижарага берүү дейт. Бирок акысы 2 башка болуп жатат дейт. Акысы белгисиз болуп атат. Кайсыл акы милдет болгондугун биз билбейбиз дейт. 1 дирхам бер милдет болобу же 2 дирхам болобу дейт. Biz başında ayttık ele, ijara durus болуу үчүн ошол бериле турган акы дагы маалым болуш керек, белгилүү болуш керек деп. Мына ошол эрежеден Абу Ханифанын шакирттери бул болбойт дейт. Бул ошондой эле Абу Юсуф менен Имам Мухаммаддын эле эмес, бул Имам Зуфардын дагы көз карашы. Башка 3 мужтахид алымдарыбыз бар дейт. Имам Малик, Имам Ахмад Хамбал жана Имам Маликтин дагы көз карашы дейт Шашиясында. Бирок Абу Ханифа рахматуллахи алейхи болот дейт. Неге болот десе, Абу Ханифанын далили ошол 2 акынын бири, мисалга 1 дирхам менен 2 дирхам дебеди. Ошол 1 дирхамы махалды тапшыруу менен милдет болот. 1 дирхам ошол орунду, жанагы магазинди же жанагы дүкөндү бердиби, ошол деде не болду, милдет болду дейт. Эми калган ашыкчасы дагы 1 дирхамы эмнеге көз каранды болуп атат? Зухурул амал, кайсыл амалды кылгандыгына байланыштуу болуп жатат дейт. Çünkü kayсыл амалды кылгандыгына байланыштуу болуп жатат. Эми амалды кыла турган болсо, андан ал жагынан милдет болот дейт. Бул жерде эч бир белгисиздик не жок дейт. Бул жанагы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи, эгерде турецкий көйнөк жаса берсең мынча сом, персидский жаса берсең мынча сом болот деген маселе сыяктуу дейт да бул деле. Ал жерде дурус боло турган болсо, бул жерде деле дурус болот дейт. Бул бир далил. Бул жерде фатва ошол Абу Ханифанын сөзүнө берген ал-Кавлу Раджих, Абу Ханифанын сөзү. ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد وفاسد في بقية الشهور إلا أن يسمى جملة الشهور معلومة فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقضي الشهر وكذلك حكم كل شهر يسكن في أوله جواسم كبير kitapta سكن في أوله يوما أو ساعة. Kitaptin жазуучусу мынтип айтып атат. Kimde kim bir koroну ijaraga aldı deyt. Ar bir ayı 1 dirham dep. Ar bir aylık akısı 1 dirham dep. Mına ошол келишим birinci aydın akında durus bolat deyt. Birinci aydın akında ar bir ayı 1 dirham деген soň birinci ay durus boldu deyt. Kalgan ayları tuuralı fasit boldu deyt.
Бирок эгерде келишим түзүп аткан кезде жалпы айларда канча ай жашагандыгын атай турган болсо, мисалга ар бир айы 1 дирхам, мен ушул үйдө 10 ай жашайм деген болсо, дурус болот дейт. Караңыздар эми. Мына ошондуктан дейт, эгерде кийинки айдан 1 секунд жашай турган болсо, кийинки айдын келишими дагы не болот? Дурус болот дейт. Да, жанагы ижарага берген киши ай бүткөнгө чейин аны үйдөн чыгарууга укугу жок дейт. Мына ошол сыяктуу эле дейт, ар бир айдын башында 1 күн же 1 саат жашай турган болсо, эмнекен? Ошол айдын келишими дурус болот, жана ал үйдөн аны чыгарууга ижарага берүүчү кишинин акысы эмне дейт? Жок дейт. Кыскасы, урматтуу окуучулар, китептин жазуучусу эмне деп атат? Менде бир үй бар. Же болсом айталым, менде бир не квартирам бар. Мына ошол квартираны мен ижарага берип атам да. Ижарага берип аткан кезде келишим түзгөнүбүздү айттык. Ар бир айы үчүн сен 1 дирхам мага акы бересиң. Же азыркы биздин доордагыдай айтсак, ар бир айы үчүн мага 15 000 сом бересиң дедик. Биринчи ушинтип атаган кезибизде биринчи айдын келишими гана дурус болот. Калган айлардыкы белгисиз. Биринчи айдыкы анык, сахих, дурус болот дейт. Себеби ошол биринчи ай белгилүү, анын акысы дагы белгилүү. Айлар дагы билесиздер, бардыгы бирдей. Ошон проблема жок дейт. Ал эми эмне себептен вафасадат фи бакияти шухур, калган айларында жанагы келишим фасид дейт, бузук келишим дейт. Неге десе, себеби ошол ижара белгисиз болуп калды. Карасаңыздар, ижара белгисиз, канча ай жашайт, белгисиз болуп атат. Мунун акыры жок да, 1 жыл жашайбы, 2 жыл жашайбы, 3 жыл жашайбы, 5 жыл жашайбы, 10 жыл жашайбы, канча жыл экендиги белгисиз болуп жатат дейт. Мына ошол белгисиз болду, анын акысы да эле, жалпы акысы да белгисиз болот да, анан келишим не болот? Бузулуп калат дейт. Бул жерде хашиясында айтат, кул деген сөз. Кул деген сөз дейт. Баянгы акыры жок бир нерсенин башында келе турган болсо, не бирине гана тиешелүү болуп калат дейт да. Биринчи нерсесиге гана тиешелүү болуп калат. Себеби умум менен амал кылуу бул жерде мүмкүн эмес дейт да. Умум өзүнүн жалпылык мааниси менен амал кылуу мүмкүн эмес дейт. Чүнкү бирок эгерде ушул эле келишимде жалпы айларды атаса, мен 10 ай жашайм же 1 жыл жашайм деп атай турган болсо, анда дагы келишим эме болот? Дурус болот дейт. Эми караңыздар, атаган болбосо эмне болот дедик? Жалпы айларды биринчи айы дурус болот, калган айларды фасид болот дедик. Бирок кийинки айдан 1 секунд, бул жерде саат деп жазылып турат, 1 секунд. Сааттан максат жанагы 60 минут эмес. 1 секунд жашай турган болсо, ошол жаңы айдын келишими кайра эмнеден мурун фасидеде эми дурус болот. Дуруска айланат. Айлангандан кийин жанагы киши ал жерден чыгарууга, ижарага берген киши, жанагы ижарага алган кишини ал үйдөн чыгарууга укугу калбай калат. Мына ошол жерде байкап турсаңыздар, кийинки айдан 1 секунд деди. Бул 1 секунд деп жатат. Бирок бул кээ бир алымдарыбыз мына ушул пикирди колдогон, мутаахир алымдарыбыз. Бирок зохири риваят боюнча ошол келишим түзгөн кишилердин эмнеси бар дейт? Ыктыярлары бар дейт. Ижарага бергендин дагы, ижарага алгандын дагы укугу бар дейт. Ошол биринчи ай бүттүбү, кийинки айдын күнбү ал, түнбү ал айырмасы жок, ыктыярлары бар дейт. Кааласа келишимди улантып кетишет, кааласа келишимди эмне кылат? Токтотушат дейт. Бул зохири риваят. Ушуга эмне болгон? Фатва берилген. Себеби жанагы 1 секундты эске ала турган болсок, көп хараж болот да. Кийинки айдан сиз ага кабар бербей 1 секунд жашап ал жерде туруп калсаңыз, мүмкүн тура турган ниетиңиз жок. Чыгып кетүү ниетиңиз бар да ал жерде. Анан ал айдыкын дагы төлөшүңүз керек болуп калат да. Ошондуктан эмне экен? Ошол биринчи күнбү же биринчи түнүбү бул эки кишиге эмне берилет экен? Ыктыяр берилет. Кааласалар ошол келишимди улантып кетишет, кааласа ошол келишимди бузушат дейт. Кийинки айлардан дагы ар бир күнү же ар бир сааты мына ушунун өкүмү сыяктуу эле дейт. Кайра ыктыярлуу болот, кыскасы, ошол кааласа жанагы немени улантып кетишет, келишимди же келишимди жоюшат. Ва иза истаджара даран шахран бидирхамин фасакана шахрайни فعليه أجرة الشهر الأول ولا شيء عليه من الشهر الثاني.
Эгерде bir kişi bir koronu bir ayga bir dirham menen ijaraga alıp, anda 2 ay yaşasa, birinci ayının akısını төлөө mildet bolot, ekinci akısını төлөө üçün aga eç nesanın moynuga emne bolboyt, mildet bolboyt deydi. Kıskası meni menen Aytarı Aydar ekenin ortamızda bir kelişim tüzüldü. Mende kvartira vardı. Kvartiranı 15 minge bir ayga men Aydar ekege berdim. Birok Aydar eke öz 2 ay yaşadı janağı üydü. 2 ay yaşadı. Birinci aydın akısın beriu gana Aydar ekenin moynuga mildet bolot. Ekinci aydın akısın beriu emne emesken mildet emes. Ekinci aydın akısın beriu milletli bolboyt. Nege? Sebebi ekinci ayda yaşagandığı bul gasp siyahtı oldu. Bir bandit gelip, reket gelip, tartıp alıp, oşol üydü yaşagan siyahtı öyle olup kaldı. Bizde manfaat ne olboyt ele? Tölönbeyt ele. Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca. Janağı üydü kayra alabız, birok andan paydalangan oşol bir aylık gün berilbeyt ele. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca. Ve izâ istâcera dâran sanatan bi aşarati darâhima caza. Ve illem yusammi qista kulle şehri minel ucra. Eğer de bir adam, eğer de bir kişi bir koronu, bir üydüce, bir kvartiranı bir yılga calda vardı 10 dirham berem dedi. Men uşul üyünüzde, uşul kvartiranızda bir yıl yaşayım, akısı 10 dirham dedik. Bolot. Eğer kançalık arı bir aydın akısın özünçe atavasa dağın. Mana bir ayga 10 ay yaşayım, arı bir ayga bir dirhamdan berem dep aytbasa dağın. Bir yıl yaşayım, oşol 10 dirhamdı bir yılga bölgönde kança dirhamdan teyit olamasa oşonu bölüp atagan bol olsa dağın. Arı bir ayga şunçadan beremin dep. Jalpı aytıp koydu da bir yıl yaşayım, bir yılga 10 dirham töle berem dese emneken bolot. Nege bolot? Sebebi moddat, möhnet belgiliği deydi. Bölbeseniz ele belgiliği olup jatat. Eme uşul jerde dağın bir ayta turgan nerse, eğer de uşul menen Aydar ekenin janağı maseledeki kelişimiyiz ayttık o, bir yılga ne dedik? 10 dirham. 10 dirham beren bir yıl yaşayım degende aydın canı başı olsa, anda ay menen esepteyibiz. Sebebi negizinde ay menen esepteş gerek. Ay menen esepteyibiz. Alemi eğer de aydın ortasında uşul kelişimde tizgin bolsok, anda Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca andan alacağı tek kana gün men eseptelet. Janağı 30 gün değil, 30 gün bolup eseptelip keteveret. Alemi İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca birinci aydı gün menen toluktayız. Kalganları anan ne olot? Ay menen eseptelip ketet deydi. Abu Yusuf'tan bu meselede iki pikir kelet. Abu Yusuf'un bir pikirde İmam Muhammad men köz karaşları bir, başka bir rivayatta kelet. Abu Hanifa men köz karaşları bir. Kıskası bu meseledagın şol Abu Hanifa'nın sözü menen ne kılabız? Amal kılabız. Ve yecuzu ahzu ucrati hammami vel haccam. Baniya jana kanaludun akısın alıuga bolat deydi. İki söylem. Birinci söylem baniya. Mına uşul baniya işletiw turalı alimlerden ortasında kayçı pikirler var. Bizdin mazhabtın köz karaşı boyunca baniya işletken adamın akısını alsa emnekin bolot. Arvalcede erkekler var emne kılar. Juğungandan keyin oşol жердин akısını төлöөгө bolot. Albatta emne boluş gerek? Janağı şariattın tartibinde boluş gerek. Mesela kindiktin aslından tizenin aslına çeyin jabok. Şunday bir şariattın erecesi menen juğuna turgan baniyalar Kudayga şükür azı bizdin de orada tavılıp kaldı hazır. Sebebi bu nesede adamların taarruf saltında dağın var deydi değil mi? Haşiyasında. Saltta dağın oşonday baniyalarga barıp kirip anın akısını berip жүрүшөt deydi. Anan bir alimlerden köz karaşı boyunca bu peygamberin hadisinde bu baniya en jaman üy dep kelgen dep bunun makruh degenderi var. Osman radıyallahu anh'ın sözü var eken, bu bayanғы şeytanın üyü degen sözü var eken. Jana oşonda ele mümkün emes deydi. Sebebi nege mümkün emes dese, sebebi alcada kança su işletilgendigi belgisiz, banyanın içinde kança möhnötkö turgandığı belgisiz dep şunday dalillerdi keltirişet. Birok en toğrası kitebimizde kelgendey bolat eken. Sebebi bu belgisizlik adamlarda talaş tartışkan albara turgan belgisizlik emes. Sebebi oşol aytalı 500 so'm төлөп koyat, kalasa 1 saat turat, kalasa taң atkanга чейин turat, kıskası belgiliyor da nemesi. Üstü jağı belgiliyor, ağzı belgisiz.
Azı kança turgandыгы belgisiz, bирок көбү 1 sutka. Ошол 1 sutka 24 saat. Анын неси бар? Окугу бар ошол жерде жүрүүгө. Ошон үчүн бул жерде жанагы баниянын эйиси менен жанагы банияга киргендин ортосунда бир кайчы пикир, талаш тартыштар болбойт. Ошон үчүн дурус болот дейт. Ошол сыяктуу эле ужратул хаджам, жанагы кан алган киши дагы акысыны алуу не экен, кан алган киши дагы өзүнүн акысыны алса болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорудан баштап биздин доорга чейин баягы эмне бар? Ошо элдин ортосунда салт бар, ошол кан алган кишинин эмнесин берүү, акысын берүү дейт. Бул бир ижма сыяктуу болгон маселе. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү да эле кан алдырып туруп, ошол кан алган кишинин акысын берген. Вала яжузу ахзу ужрати асбиттайс. Асбиттайс деген сөз бул bir adam özünün үйүндө мисалга айталы жылкысы бар, айгыры бар. Ошол айгырды келип сиз жалдап алып өзүңүздүн бейиңизге, үйүңүздөгү бейиге алып барып коесуз. Же болсо букасы бар, алып келип уюңузга коесуз, кочкору бар, алып келип коюңузга коесуз. Мына ошонун акысын алууга дейт, болбойт дейт. Биздин мазхабтын көз карашы боюнча бул нерсе мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде бул нерседен эмне кылган? Тыйган дейт. Бул харам болуп эсептелет. Неге? Себеби мунун натыйжасы белгисиз биринчиси. Ал ошол сиз айгырыңызды койгондон кийин ошол кармайбы, кармабайбы, бул бир белгисиз болуп, бир карар болуп эсептелет. Бул бир. Экинчи далил, анын ошол жанагы бел суунда баасы жок дейт. Ла кыйма харам болгондон баасы жок нерселерден дейт. Анан ошол ижарага берген адам өзүнүн алы жетпеген нерсени моюнга алып жатат да. Мен ошону кош мындай богоз кылып берем, кош бойлуу кылып берем деген бир өзүнүн колунан келбеген нерсени моюнга алган болот дейт. Ошон үчүн бул нерсе эмне эмес, мүмкүн эмес. Бирок эгерде сиз ага акы сурабады, жөн эле өзүнүн айгырын берди, же кочкорун, же букасын берди, ал барып иштеттиңиз, койдуңуз, коюңузга дейли. Анан өз инициативаңыз менен бир нерсе берсеңиз, анын проблемасы не экен? Жок. Бул жанагы келишим түзгөн кезде мага ушунча акы бересиң десем мүмкүн эмес. Анан бул маселени дагы карап чыга турган маселелерден. Азыр биздин доордо бул нерсе өтө умумул балва болуп калды да. Көпчүлүк адамдар муну колдоно баштады. Мисалга өтө көп жерлерде почти бардык жерде эле десек деле жаңылышпайбыз окшойт. Азыр кочкорлорду жөн эле бере бербейт. Айгырларды жөн эле сизге бере бербейт, же букаларды бере беришпейт. Барсаңыз акысыны алат да, анан берет да. Ошондуктан бул маселени кайра башыдан алымдарыбыз бир териштирип, карап чыгып, ошол элибизге бир жеңилдик кылуу максатында баягы яссиру вала туассиру деп туруп, жеңил кылгыла, оңой кылгыла адамдарга, түйшүккө салбагыла, баягы ал-харажу мадфу, жанагы кыйынчылыкты кетирилиш керек, жоюлуш керек деген немелер менен башка бир аалымдардын эгерде ушул нерседе болот деп фатва берген жерлерини карманып, биздин аалымдарыбыз, биздин муфтиятыбыз фатва берсе жакшы болот да. ولا يجوز استئجار على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والحج. Azan айтуу үчүн, коомат айтуу үчүн, Куранды үйрөтүү үчүн, ажылык кылуу үчүн ижарага алууга эмнекен болбойт. Бул ибадаттар үчүн ижарага алууга болбойт дейт. Мүмкүн эмес дейт. Бирок эми биздин доордо бул нерсени болот дейт. Себеби адамдардын ортосунда дин иштеринде бираз алсыздык пайда болду, бираз жалкоолук пайда болду. Адамдар биринчиден Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылышпайт, акыл алыш керек дейт. Экинчи жагы бар. Мына устаздар эртеден кечке дейин сабак беришет, же имам болсо эртеден кечке дейин мечиттин ичинде байланып турса, ал имамдай эле жеш керек, ал деле ичиш керек, анын уулу бар, анын аялы бар, кызы бар дейли. Ошолорду багыш керек, камсыз кылыш керек. Ошон үчүн мурунку доорлордо мамлекет тарапта атайын фонддор ачылып, ошол имамдар менен устаздарды не кылып турган, айлык маяна катарында берилип турган да. Биздин доордо бул нерсе жок. Мына ошол себептен биздин доордо Куран үйрөтүү үчүн ижарага алууга эмнекен болот. Куранды үйрөтүү үчүн. Куран окуу үчүн жалдаш эмес. Мына 5000 ал, мен Куранды окуда сообуну паланчага багышта десең ал жарабайт. Куран окуу үчүн эмес, кайра эскертип айтып кетем да. Кайра басым жасап айтып кетем. Куран окутуу үчүн эмес. Куран үйрөтүү үчүн.
ошол жалдасаңыз болот деген. Биздин доордо деле ушундай мамлекет тараптан колдоого алынып, атайын ушундай фонд ачылып, ошол устаздарга, имамдардыга ушундай бир айлык акы берилсе абдан жакшы болмок да. Мына Турцияда бар экен. Турцияда биз кайсы жылы 2014 жылы Аллаху алам муфтият тараптан уюштурулуп ошондой курска барганыбызда байкап калдык да ошол жерде. Имамдарга атайын мамлекет тараптан эмне айлык берилет экен. Машалла. Аллах разы болсун. Кудай буйрса иншалла бизде да эле ошондой күндөр алыс эмес, иншалла келет ошол күндөр Кудай кааласа. Кудай буйрса. Вала яджузу истиджару алал гинай ва наух. Музыка ырда бер, артисттерге бар го, ырда бер деп ошол музыка үчүн ижарага алууга болбойт. Же болосом жанагы өлүк болгон жерде барып кошок айтып ырда бер деп мындай күнөө иштерге дагы ижарага алууга эмнемескен мүмкүн эмес. Анын акчасын алуу да эле туура эмес болуп калат. Вала яджузу ижаратул мушаи инда Аби Ханифата ва кала ижаратул мушаи жаизатун. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча шериктеш болгон нерсени ижарага берүүгө болбойт дейт. Эгерде менен Айдар экенин ортосунда кандайдыр бир нерсе бар болсо, анан мен ошол өзүмдүн үлүшүмдү мисалга ижарага берейин десем экен мүмкүн эмес. Мейли ал бөлүнө турган, бөлсөңүз бөлүнө турган нерсе болсун же болбой турган нерсе болсун, айырмасы жок, мүмкүн эмес дейт. Себеби ошол шериктеш болгон нерсени мен өзүм жалгыз тапшырышым керек да. Ошо мен өзүм үлүшүмдү берген болсом, аны тапшырууга менин алым не болбойт, жетпейт. Эгерде Айдар экеге өзүнө шеригине бере турган болсо эмне экен болот. Башка учурда Абу Ханифанын көз карашы боюнча болбойт дейт. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча, Абу Юсуф менен имам Мухаммаддын көз карашы боюнча болот дейт. Бул кишилер ушул нерсеге не рухсат беришет, жана фатва дагы мына ушул кишилердин сөзүнө эмне кылган, берилген. Ва яджузу истиджару би'ри би ужратин ма'лума. Зиирди белгилүү бир акы менен ижарага алууга болот дейт. Зиир деген сөз бул жанагы баланы эмизүү үчүн, баланы караш үчүн бирөөдү ижарага алууну айтат. Ошону ижарага алса эмне экен болот. Кош. Ва яджузу би таамиха ва кисватиха инда Аби Ханифата. Жана ошондой эле Абу Ханифанын көз карашы боюнча белгилүү акы эмес, дирхам, динар эмес. Сен мен балама сүт берсең, мен сага кийим берем, тамак ашыңды берем деп дагы ижарага алсаңыз эмне экен боло берет. Абу Ханифанын көз карашы боюнча. Ал эми Абу Ханифанын шакирттеринин көз карашы боюнча болбойт дейт. Себеби бул жерде акы белгисиз да, канча тамак берет, канча кийим кийгизет, ал белгисиз дейт. Имам Шафии да ошол пикирде дейт хашиясында мына. Ал эми Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча бул адатта ошол балага сүт бергенге, ошол балага мээримин төгүү өтө күчтүү болгондуктан ата-эне баласына аябай камкор болот да. Ошол себептен бул сүт берген адамга кенен бары бир не кылат, жеген ичкенини, тамак ашыны кенен бергендиги не болгон, адат болуп калган да, адатка айланып калган. Ошон үчүн ал жерде жанагы акынын белгисиздиги талаш тартышка не болбойт, албарбайт. Мен баламды шунча кара берди деп туруп, бары бир кадырлап, барктап, сыйлап, ага жакшы жетирип, жакшы эмне болот, тамак ашын берет да, кыскасы, жакшы кийимини не кылат, берет. Ва лайса лил мустаджири айямна азаужаха мин ватиха. Эми ижарага алган адам жанагы зиирдин күйөөнү аялыма кошулам десе, аны тыюуга укугу жок. Мисалга бир аялды мен балама сүт бер деп бир киши ижарага алды. Анан ал аялдын күйөө келип ал аялга кошулам десе, мисалга тойсууга укугу жок. Сен мен баламды эмизесиң, тек кана сен күйөөң менен шариат ишине барбашың керек, кошулбашың керек деген андай түшүнүк не экен жок. Фаин хабулат kana lahuma yafsahu al-ijarata iza khafu ala as-sabi min labaniha. Эгерде жанагы ижарага алынган зиир кош бойлуу болсо, анда баланын ата-энесинин укугу бар жанагы ижараны жоюуга, фасх кылууга. Эгерде анын сүтүн эмгендиктен баланын ооруп калуунун эмнеси болсо, коркунучу бар болсо дейт. Себеби кош бойлуу аялдын сүтү эмнеси бар, зыяндуу болот. Ал үзүр болот, мына үзүр менен ижараны жоюуга эмне мүмкүн болот. Ва алейхан туслиха тамама саби. Мына ошол ижарага алынган аялдын мойнуга милдет болот, жанагы жаш баланын тамагын эмне кылып даярдап берүү дейт. Кантип даярдап берилсе, чайнап анын оозуна салат,
Жана ошондой эле жанагы аял, ижарага алынган аял ошо сүтүнү буза турган бир нерселерди жебеш керек. Сүтүнү бузуп, жаш баланага зыян бере турган бир нерселерди жебеш керек. Кыскасы, тамагын бышыры берет, кийимдерини жууп берет, жанагы керектүү крем бир нерселерди шуап, кара берет да. Ал эми азык-түлүк менен камсыз кылуу ал баланын өзүнүн атасына милдет болот. Эгерде койдун сүтүн ичирген болсо аталган мөөнөттө, анда акы алууга акылуу болбой калат. Акысын ала албай калат. Укугу жок андай кылууга. Себеби эмнеде? Бул муну эмизди деп аталбайт. Ал эмизүү үчүн алынган. Бул жөн эле сүт берди деген эле мааниде болуп калат. Мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.